Амансыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Биз бүгүн эски аты Жалал Абад, жаңы аты Манас калаасынын үстүнөн карап турабыз. Бул жерден алаканга салынгандай болуп, жалпы Сузак, жалпы Көгарт, ошондой эле Манас калаасы калдайып көрүнүп турат туугандар. Эмесе бүгүн ушул жерден туруп мен сиздерге Манас бабабыз кыргызды Алтайдан Ала тоого көчүрүп келгендиги тууралуу айтып берейин, бираз кыскача. Бул мындай болот туугандар. Жалпы Орта Азияны илгери кайсы бир доорлордо Кытай чаап, бул жердеги кыргыз атпайдын баарысын бири кетти, Эренге бири түшүп кетти, Теренге бири айланып кетти, Жапанга бири алынып кетти, Каканга бири айдалып кеттиң Алтайга деп, бири айдалып кетти Кангайга деп, мына ушундай жалпы калабаны салып элди чачкан. Ошондо дагы кыргыз Ала тоодон толук кеткен эмес туугандар. Айрымдар айтып жүрүшөт, кыргыздар Алтайдан келген, жана башка деп. Жок туугандар. Кыргыздар башында ушул Орта Азияны мекендеп, бул жагы тиги Лоптун көлүнө чейин кыргыз мекендеген, бул жагы Энесай дарыясына чейин кыргыз мекендеген. Анжиян, жалпы Сузак, Көгарт, мунун баарысын илгери кыргыз ээлеп, кыргыз мына ушул жерде отурукташып, мына ушул жерде турган туугандар. Андан кийин Кытай чаап, мына ушул Анжиян, Нарын, Чүй, Нарындын атын илгери кытайлар Суңшоу деген, Чүйдү дагы алышкан, ал жерде Акунбешим деген Кытайдын бир ханы турган туугандар. Анан Керкөл деп Ысык көлдү дагы Орго деген ханы башкарып турган туугандар. Тетигил Чүйдүн башы Кеймин деген баатыры башкарып турган туугандар. Суңшоу деп, андан нары Суусамыр, бүт барын ушул текес мындан нары. Тетигил Алтайга чейин жалпы Кытай чаап, ошол жердеги элдин баарынан салык алып, салык жыйнап, мына мынтип Кытай биргесте абдан чоң баскынчылык кылган экен. Ошондо Жакып ушул 30 адыр Анжиянды Ак Балта деген Жакыптан улуураак келет Чубактын атасы, ал Алайды ээлеп турган экен. Мына ошонун баарысын кошуп туруп Ак Балта менен Жакыпты Алтайды көздөй сүрүп жиберишет кытайлар, айдап жиберишет. Бул Карахандын балдарын бул жерге калтырганыбызга болбойт деп. Ал эми Ташкент жакты жер деген Көкөтөй атабыз кетпей калып калат туугандар. Бул жерде кыргыз абдан көп калган. Ал эми ошол Жакыпты Алтайды көздөй 40 үйлүү кыргызды дейт, Алтайды көздөй сүрдү дейт. Алтайда анан Манас атабыз төрөлүп туугандар. Ата бабамдын жерин аламын деп, андан соң колду курап алып тетиги Лоп дайрага чейин Кытайды сүрүп, ары көздөй ал жакты бошотуп, бүт кыргызга алып берип, андан кийин Текес аркылуу Керкөлгө келип, Керкөл азыркы Ысык көл туугандар. Текес аркылуу Каркырага өтүп, Каркырадан Ысык көлгө түшүп, жанагы Ысык көлдүн Каракол деп айтылып турган укмуштай көйкөлгөн жери мына ошол атабыздын, Манас атабыздын колу ошол жерге келип батпай калган дейт. Мына ошондуктан Каракол деп, абдан көп кол келди деп ошол Каракол аталып калган дейт. Анан ошол Ысык көлдү Керкөл деп мурда айтчу экен. Ал жерди бошотуп, андан Суңшоого өтүп, Суңшоо Нарын туугандар. Мына ошол Нарындын баарын бошотуп, андан кийин Чүйгө өтүп, Чүйдөн Акунбешим менен ушунчалык катуу согуш болот. Аркы жагы тиги азыр Казактын талаасы болуп калды. Чымкент нар жака чейин бошотуп, тете Акмолого чейин Кытайдын баарын сүрүп туугандар. Андан кийин келип Ташкентте согуш болуп, Ташкенттин алып, анан Араник деп мурдагы аты Араник, азыркы аты Наманген туугандар. Ташкенттен Чыйырчык деген ашуу аркылуу ашып, Чаткалга түшүп, Араникке келип, Араникти алып, Ашырсуу деген ал жерде өзүнүн түп катасы Моңол болгон экен. Мына ошол моголдордон турган мыктыларды Ашырсууду багындырып, аны өзүнө өткөрүп, ал эми Араник деген атын өзгөртүп, бул кытайлар илгери бул жерди басып алганда Орта Азия атын өчүрүп, Нааман деп ат койгон экен. Ошол наамандыктын баарысы Манастан жеңилип, анан качып ошол Араникке толгон экен. Аны Манас атабыз дүрбү менен алыстан карап отуруп, наамандыктын баары кыжылдап ушул жерге толгон турбайбы деп атын Нааман деп коюп, анан ошондон Наманген болуп калат. Наамандыктын кени деп айтылат туугандар. Андан кийин Алтайга кайтып Манастын колу.
Анан ошол жерден элдин баарын чогултуп анан Манас айтат: эми Алтайда тура бергенибиз болбойт. Бул жер Кытайга жакын. Жердин чети экен Алтай. Ошондуктан биз Орто Азияны барып толук бошотуп ата бабабыздын жерин алалы деп анан Ала тоого каалаганың менен жүргүлө, каалабаганың калгыла дейт. Ошондо Байжигит деген мыкты болгон экен туугандар. Байжигит айтат: бул Алтайдан толук казыкты суурбайлы. Эгер Алтайдан биз казыкты сууруп баарыбыз түрө көчүп кетип калсак, бул жерде жашаган тыргоот, моңгулдар тети Кытайга айтпайбы, кыргызга бирдеме болду, биз кыргызды куудук деп сөз жетпейби деп анан кийин Байжигит ошол жерден кыргыздын баягы бир тобун алып ошол Алтайда калган экен туугандар. Андан Манас Канча деген эл менен анан бул жагы Жылдыз дейт, бул жагы Кашкар, бул жагы Текес, мына ошону кесип олтуруп анан Кашкарга келип, Кашкарда чоң согуш болуп туугандар. Андан кийин Анжиянга келип, Жакып 30 адырга туруп жайлоосу Каракулжа болгон экен. Мына ошол жерге отурукташты дейт. Ал эми Анжияндын баардыгын Алооке деген ошондо башкарчу экен. Алооке Манастын ушинтип кыргыз келип ушу жерге туруп калды дегенин угуп, эгер өтүп баратсаң бул жерден, анда жолду ачып берейин. Эгер бул жерде туруп калсаң, андай болсо сен экөөбүз согушуп калабыз деп элчи жөнөтүп, андан соң ошондо Алоокеге туугандар аяк жагы Маргалаң дейт. Нары жагы Самаркан, Анжиян, Паргана, мына жерден Көгарт, Каралма, ушул жерлердин баарысын Алооке багындырып басып отурган экен туугандар. Мына жерде Көгарттын бою дейт, мына жерде суу акча экен, азыр деле агат. Ошол Көгарт суусунун эки жагы шаарчалар көп эле дейт туугандар. Мына Сузак деген жер дагы Манас эпосунда айтылат туугандар. Мына ошентип Алооке менен Манас каршылашып, Алооке Манастын сүрүнөн коркуп жеңилип, анан жалпы ушул жерде Кытайдын баарысы Кытайга сүрүлгөн. Ушул жерди Манас атабыз толук бошотуп алган туугандар. Мына мындай тарыхый, мына мындай улуу тарых өткөн ушул тетигил Анжияндын башы 30 адыр, Каракулжа, Алай, Көгарт, мына ушунун баарысы Манас эпосунда Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында бар. Андан кийин бул жердин баарын бошоткондон кийин Манас атабыз эми бул жер ачык жер экен. Бул жерде жоо келсе бизди капыстан чаап калышы мүмкүн. Ошондуктан Ордону кура турган эң мыкты баягындай бекем жер издейли деп, анан кыргыздын бардык жерин түрө кылырышып, Ысык көлдү көрүп, Каркыраны көрүп, Суусамырды көрүп, жана башка жерлердин Суңшоо, Нарындын баарысын кыдырып олтуруп, анан кийин Таласка токтолуп, Талас деген чөйчөктөй болгон эки жагынын баарысын тоо курчаган мына ушундай сонун жер экен деп Манас атабызга жагып, анан Анжияндан Таласка Ордону көчүрүп барып Таласка куруп, анан Манас атабыз андан соң анан Кытайга жортуул чоң азатты ошондон кийин баштаган туугандар. Мына ушундай улуу тарыхты көргөн, Манас атабызды көргөн, мына ушундай жер бул жер туугандар. Бүгүнкү Манас аты менен куттуктап, мен жетине албай ушул жерге келип, жалпы кыргызга мына ушул баянды айтып берүүнү туура көрдүм туугандар. Манас эпосундагы аттарды өчүрбөйлү, Манаста биздин тарыхыбыздын издери жатат туугандар. Эгер биз Манасты унутсак, эл болуудан калабыз. Ошондуктан туугандар, тарыхыбызды, тегибизди, биздин Манас бабабыздын мээнетин, эмгегин баалай билели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, жакшылыгыңыздар көп болсун.